Туугандар, биз фитти баштадык. 320 миң сом сурап атам деп айтты буга. 2004-жыл 1-3 объем, 5-6 расход, договорна деп 320 миң сом. Бул номерге чалып байланышсаңыздар болот. Биз машинаны айландырып көрсөтө кетели. Машинанын состояниясы аябай жакшы экен. Мына көрүнүшүнөн эле жакшынан көрүнүп турат, жүзөгөн эмес. Honda Fit. Туугандар, эч кандай урулган жерлери көрүнбөйт. Биз айланып баарын тегеренип чыктык, алдынан деле көрүнбөйт. Салон ичини көрсөтө кетейин. Салон ичи аябай жакшы экен. Кожный салон мындай чыгыл салып коюптур. 172 миң пробеги менен канчага бербесем 320 деп атасыз? 300 Мен сүйлөшкөнгө карап болсо бербесиз да. Honda Fit үлгүсүндөгү машина. Туугандар, 2004-жыл 1-3 объем 290 беребиз деп айтып атат. Автомат коробканы баарларыңыздар да билесиздер. Мына номерге чалып байланышсаңыздар болот. Кимге машина жаккан болсо, мен машинаны айландырып көрсөтө кетейин. Сизди ойлончу. Туугандар, буну жанагындай уруп билгендери урулган экен деп айтат, бирок урулган эч кандай билинбейт. Бул машинанын 209 миң пробеги бар экен. О, машина кайсыл жердики? Ош. Шардыкы. 290 да таза? Канчага беребиз? Сурет эме болот. Келишим баада. Honda Fit туугандар, бирок аябай мындай башкача көрүнөт экен. Мунун же юбкалары жоктугунда башкача көрүнөбү? Туугандар, дагы Honda Fit бул 270 миң сом деп айтып атат. 2003-жыл 1-3 объем. Кагазын көрсөтө кетейин. Номерлери да жазылган бул жерде. Машинаны айландырып көрсөтөлү. Туугандар, машинанын урулган жерлери билинбейт. Анча-мынча мындай агарган точкалар бар экен. Аны өзүңөр деле көрүп турасыздар. Артынан караганда мындай көрүнөт. $290 миң пробеги бар. Туугандар, машина действительно жакшы. Биз ички салонун көрсөтө кетели. Ба болду белек беге? Ба болду. Канча болду? 245 кылышты. 245. Туугандар, Honda Accord 6-чы кузов экен бул. Эсинин айтымы боюнча 2001-жыл 2 объем 7-8 расход, автомат коробка. Мына номерге чалып байланышсаңыздар болот. Биз машинаны айланып көрсөтөлү кандай экендигин. Машинанын баллондору аябай жакшы экен. Алдыңкы состояниясы урулган эмес, бамперлери. Жамбаштагы состояниясы эле сырткы көрүнүшү. 280 миң сом деп эси айтып атат. Биз сырткысын болон эле көрүп өттүк, урулган эмес. Ички салонун деле көрсөтө кетейин. Тряпочный салон. Азыр канча пробеги бар экенин билебиз. 198 миң пробеги бар экен, 280 миң сом деп айтат. Ценасын дагы сүйлөшсө болот, договорный кылып түшүрүп кемитип. Туугандар, Honda Stream үлгүсүндөгү автоунаа 2004-жыл 2 объем 8-9 расход, автомат экен. Мына номерге чалып байланышсаңыздар болот. Биз машинаны көрсөтөлү. Машина сырткы көрүнүштөрү алдында эч кандай урулган эмес. Өзүңүз деле көрсөтүп турасыздар. Баллондору простой диск экен, баллондордун деле состояниясы жакшы. Кышка по-любому алмаштырыш керек болуп калат зимнийге. Бул жан машинанын деле эч кандай урулган жерлери жок. Ички салондордун деле көрсөтөт, анын арткы багажникти көрсөтөбүз. Туугандар, мындай экен, чыгыл салып коюптур. Простой материалный салон, тряпочный. Мына туугандар, 226 миң пробеги менен
Бул автоунаа 7 орунду экен. Моторуна, коробкасына гарантия берем деп айтты. Бишкектин киреберисинде совхоз фрунзеде экинчи этап. Туугандар 320-310 миң деп айтат. Бул баалашкан болсо дагы түшүрөт. Ошо баалашып көрүңүздөр, чалыңыздар. Менин пайдам тийип калган болсо мен абдан сүйүнөм. Туугандар, Hyundai Getz сүргүсүндөгү автоунаа 2003 жыл 1.1 объем, 5-6 расход, механика. Если кимге жаккан болсо ошол номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. 230 миң кеми бар деп айтып атат. Баалашып, кимге баасы туура келген болсо алсаңыздар болот. Биз көрсөтө кетели. Алдынан урулган жерлери жок. Бул чекеде кичине чыйылган жери бар экен. Простой диска. Бул жан машинанын урулган жерлери билинбейт, көрүнбөйт, мындай айтайын. Көрбөй туруп урулган деп айтыш кыйын. Мына артынан дагы бул чекесине кичине задний бергенде ил болгон жери бар экен, бамперинде. Машинанын состояниясы жакшы. Ички салону жакшына кылып чехол салып койдур. Ага канча пробеги бар экен? 207 davşında eken. 295 mi? 295 миң пробеги бар экен, 230 миң деп айтпаса? Yok bu bundayda men sana bunday aytayım. Eğer Allah çıkamsa bu ağlamızda bir haftalık oldu. Şeyden kızım algan eken mekanika minel var. Algandan kaytarıp sattı. Туугандар ошондой деп атат. Буну алганыбызга бир апта эле болду. Кызым механика мин албаганына байланыштуу тилекке каршы сатып жатам деп айтат. Если кимге жаккан болсо, бул номерге чалыңыздар. Hyundai Getz сүргүсүндөгү автоунаа 150 миң сом деп айтып атат ээси. 1.4 объем, 2004 жыл. Если жаккан болсо, ушул номерге чаласыздар. Мен бир айланып, ичин дагы көрсөтө кетейин. Бул жагынан караганда эч кандай урулган жерлери көрүнбөйт. Жамбашынан деле титановый диск экен, өзүңөр көрүп турасыздар. Арткы көрүнүш. Мына багажда аябай кеңир экен. Салон ичи, трапочный салон. Пробеги канча экен ака? %88. 188. Коробкасы кандай, мотору кандай экен? Барына гарантия деп айтып атат. 150 миң сом. Дагы эле Hyundai Getz сүргүсүндөгү автоунаа 2006 жыл 1.4 объем. Кондиционер электропакет айтты. Ушул номерге чалып сүйлөсөңөр болот. 270 миң сом деп айтат. 235ке бербептир. Эсинин айтымы боюнча эч кандай бул жерде шпаклевка жок. Заводской краска боюнча деп айтып атат. Машина действительно таптаза туугандар, эч кандай чыйылган жерлер да көрүнбөйт. Туугандар 150 миң пробеги менен мотор, коробка ходовойго гарантия берем деп айтып атат. 270 миң сом. Hyundai Getz туугандар дагы эле 2002 жылгы 1.6 объем, 7-8 расход, механика экен. Жо автомат экен туугандар бул. Биз ички салонунда көрсөтүп, сырткы салонун айланып көрөйлү. Сырткы көрүнүшү, мындай караганда сырткы көрүнүшү аябай жакшы көрүнөт. Урулган жери, бампердин кичине чыйылган жери бар экен. Простой диска мягкий болот, чем титановыйларга караганда. Артынан дагы артынан урулган жери көрүнбөйт. Жок эсе. Канча пробеги бар экен? Пробег 247. Коробкага мотору кандай? мотор 1.6 объем. Жок, иштесин айтам. Мотор yaxshi.
Автомат карап экен, а?